Саламатсыздар, урматтуу Facebook көрүүчүлөр. Мен азыр эле мына Олжобай Шакир деген байкенин түз эфирге чыгып калганын көрүп отуруп, мен бир нерсеге аябай таң калдым да. Булар мындай маалыматты тактабай туруп эле момундай болуптур дейт, эмнеге минтип деп эле тактабай туруп эле бир кишиге жала жаба беришеби? Бул кандай адамдар булар я? Мени айтып атат эме деп, тиги Беловодскийге тойго Болот Назаровду тойго Кубаныч Ажыбаев жибериптир, ат башылык Кубаныч деген деп. Мен ат башылык эмесмин, биринчиден мен Нарындыкмын, Нарын районунанмын. Экинчиден Болот Назаровду ал тойго мен жиберген эмесмин. Болот Назаров менен мен аласа бересим дагы жок. Мындай сыртынан тааныйм ал баланы. Тойлордон көрүшүп калам да. Анан негизи чындыгын айтканда, мен ошол жерге тойго аяктагы жанагы тойду берген Алтынбек деген байке жигиттин мен бир тууган жездеси менен жакшы шернелешмин. Ошол байке чакырган, келип ырдап бер, менин атыман ырдап бер деп. Мен барып ал жерде саат эртерээк уже демеги Кочкорго тойго кетмекмин. Мен шашып пушуп баргам. Барсам баштала элек экен, али улак чабыш, улак тартышы баштала элек экен. Барып ырдап коюп, баштала элек деле эл жаңы чогулуп атканда эле, кой мен тойго кетишим керек, башында ырдап бере берейинчи деп барып анан ошол жерде элдерге сүйлөп ырдап, анан кой деп Нарынга кетейин деп чыгып баратсам, тамакка кириңиздер, тамак ичип кетиңиз деп калды. Макул деп үйгө кирсем, ошол жерде Болот Назаров отуруптур. Элдер менен чогуу отуруптур. Кирдим, Болот Назаров менен саламдашып, чай ичтим, тамак ичтим. Плов жеп алып, анан мен кой жакшы туруңуздар деп чыгып барсам, Болот артымдан узатып чыкты. Байке, сиз каяктан жүрөсүз деп. Ырдаганы келдим мен, ушундай десем, сенчи десем, мен да ырдаганы келгем деди. Ошо менен Болот Назаров мени узатып чыгарды. Ар жакта жигиттер жүргүлө, чыктандан чай ичкиле деп, тиги тамак ичкиле деп калды. Чыгдан деп коет аякта. Чыгданга бардык. Барып ошол жерден мындай чучук казы карта кесип берди. Ошонусун жеп алып, давай деп мен кеткем. Сөзүнүн ачыгын айтканда, мен Болот Назаровду ошол жерден тойдон көрдүм. Олжобай Шакир деген байке, мен сизден суранам, жалган жерден кишиге жала жапканыңызды токтотуңуз.